Биздин куралдуу күчтөрүбүздүн жана башка аскердик түзүмдөрдүн бюджети 2020 жылдарга салыштырмалуу 400%дан ашык көбөйтүлдү. Аскерлерибиз заманбап курал жарактар менен камсыз болушту. Аскердик шаарчылардын жана гарнизондордун инфратүзүмү өнүгүүдө. Материалдык техникалык жабдуулар татыктуу деңгээлде камсыздалууда. Аскерлерибиздин жана укук коргоо органдарыбыздын кызматкерлеринин үй бүлөсү коомубузда өзүн ишенимдүү жана татыктуу сезиш үчүн алардын айлык маяналары үстүбүздөгү жылдын 1-январынан баштап дагы көтөрүлдү. Убактылуу турак жайды жалдагандыгы үчүн акчалай компенсациянын көлөмү да жогорулады. Дагы бир жагымдуу кабар менен бөлүшө кетейин. Ушул жылдын 1-июлунан тарта күч органдарынын офицердик курамынын эмгек акысы орто эсеп менен 35%га көтөрүлөт. Ал эми контракттык кызматтагы аскер кызматчыларынын маянасы 1-ноябрдан баштап ушундай эле көбөйтүүлөрү пландалууда. Бул аракеттер жөн гана колдоо чарасы эмес, бул мекенди коргоо кызматындагылардын күнү түнү көз ирмебей эл четинде жоо бетинде тургандыгы мээнетин баалоо болуп эсептелет. Тагыраак айтканда биз коргонуу жөндөмдүүлүгүбүздү чыңдап жатабыз. Кудайга шүгүр, буюрса Кыргызстаныбыздын коңшулар менен бардык чеги такталып, ар бир метр жери белгиленип, зым тартыла баштады. Биз дүйнө коомчулугуна жаңжал чыгара турган опурталдуу маселелерди тынчтык жолу менен чечсе болоорун далилдедик. Урматтуу аскерлер жана мекендештер, улуу жеңиштин 80 жылдыгы менен куттуктаймын. Ура!